Көрүүчү көргөн кинодон таасирленип, кандайдыр бир тарбиялык маани алса, кино бул улуттук идеологиянын башаты деп айтылуу кыргыз кино режиссеру Төлөм Шөкеевдин айткан сөзү бар. Ал көркөм өнөрдүн, адабият менен театрдын, сүрөт өнөрүнүн, музыканын көркөм касиеттерин сиңирип пайда болгон жана өнүккөн синтездүү искусство. Мына ошол кинонун негизин сценарий түзөт. Автор айтайын деген оюн, максатын көркөмсөз каражаттар менен кагаз бетине түшүрөт. Айтылуу Бакайдын жайыты тасмасынын сценарийин жазган чыган жазуучу Кадыркул Өмүркулов Сокулук районундагы Жыламыш айылына 1941-жылы 16 февралда төрүлгөн. Ал эми кино жаатынан анын сценарийи боюнча тартылган 50ден ашык кино тасмалар бар. Ошонун ичинен 12 көркөм тасма, калганы даректүү, илимий популярдуу жана телефильмдер. Алардын дээрлик көпчүлүгүнө эл аралык кино фестивалдарга байгелер ыйгарылган. Ошондой эле анын жазган кино сценарийлери Таңазалуу кыргыз керемети дооруна туш келет. Юрий Борецкийдин Ак кулар конгон Айдын көл, Төлөм Шөкеевдин Бакайдын жайыты, Георгий Николаенконун Кербез, Болот Шамшиевдин Манасчы, Төлөм Шөкеевдин Аттар жана башка кыргыздын мыкты кино режиссерлору менен иштешип келген. Анын башкалардан айырмасы чыгармаларын кыргызча, орусча бирдей жазган. Эл достугу орденинин, Данк медалинин ээси. Чыгармачылык менен катар маданият тармагында анын сиңирген эмгеги зор. Кыргыз мамлекеттик кино, мамлекеттик телерадиосунда, жаңылык басылмалар агенттигинде жооптуу кызматтарды аркалаган. Кадыркул Өмүркулов өзү дипломдук курска келгенде Эски тегирмен деген кино сценарийин жазган. Бүтөйүн деп калганда Төлөм Шөкеев менен таанышып калып Фрунзе шаарына келген. Сүйлөшүп отуруп чыгармачылык көз караштары дал келгендей жакын мамиледе болуп калышкан. Жылдыздары келишкен эки талант кийин дипломдук иштери тууралуу бир бүтүмгө келишет. Балалык кездерде эстеп отуруп, ошол тууралуу жакшы кино тартууну максат кылышат. Башкы каарманы жылкычы болушу керек. Бирге отуруп алып кеңешип, ойлонуп, күн сайын пикир алмашуу, талаш-тартыштар менен жарым жылда Бакайдын жайытын жазышат. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кадыркул Өмүркулов 6 декабрда 72 жаш курагында дүйнө салган.